Her bir canğa 4 sotikten tiygen. 4-20'den tiygen. Şonda bizge bibilozga 22 sotik tiygen da. Bedege biz 2 yıldan beri bedege otağız. Anan bu yıl endi bir neme var? Planımız var. Bunu tosup setkamen kazıktарды kagıp tosup andan keyin köçet ekem деген ой бар endi. Bu hazır жаңы çıkan bayağı karlikovый almalar var eken. Bizde alma жақсы болады da berdi. Сайыз урағандан кейін біздің маданият үйіміз сатылып кетті. Кадимкидей эле ишканалар, бала бакчалары, клубтар, үлүштөргө бөлүнүп, эл бөлүп алды, сатты, бардыгы эмне кылды. Биздин дагы маданият үйүбүз сатылып кеткен. Ошол бир кара сулук бирөөгө сатып ишкен экен. Кийин эл кайра ошону сатып алган акчасыны жыйып берип, топтоп берип, эл кайра алып калып. Менин угушумча ушундай. Бизде штат болбосо иштей албайбыз да. Анан Дом культура бир адам баштап берди, Дом культуранын директоруна. Анан жолдошум ушул жерге иштеп калды, директор болуп. Анан кийин өзү жалгыз иш кыла албайт экен, все равно мен жүгүрөт экем да. Анан экөөбүз отуруп ойлондук, бирөө жайга барайлычы, бир штат ачып бере алат бекен мага. Жок дегенде турду койдук, коюш керек ушул жерге. Анан немеге бардык, Нохотко бардык, Дом культурага жолуктук, акимиятка бардык, жолуктук. Анан ошо бир штат аштырдык, көркөм жетекчи деген. Айлыгы 3000. Akam toylarga çıkıştı ilgili. Mandelin bir toysuz, mandelinsiz soy ötbeydi de. Şolardı körüp, şolar toyga varsa erçip, keyin akordeon çıkıp kaldı. Akordeonçulardı barıp tamaşa kılat edek. Şu toyga varsa şunday kılıp tamaşa kılıp oturat edek. Yani şunday kılıp bir Allah Taala. Ana şu birinci ele mandelin çetişti. Men 6 yaşarında ökem şu okuga bar ele gidem de, birinci klaska bar ele gidem şu mandelin çetişti үйрөнгөм. Ana kiçinemde men bizdin nemenin agorotun ayağı da talдар өсчү. Şu talga çıkıp ırday berет dedim men. Özüm jela şu talga çıkıp alıp, "Nege onday kılat eken men azыр mına insan ali özü bolgan jinnidey" degендей gap da endi al. Talga çıkıp alıp meni birөө ırda debese, je birөө ukpasa, je bilbese, şu talga çıkıp alıp ırday beret. Bala bakçadan başlap berdim. Бирок бала бакчада көп барбадым да. Түштө уктаганды жаман көрчүмүн дагы. Түшкө чейин эле болуп качып кетип калдым бала бакчадан уктабайчы. Теги час дегенде эле жок болду. Анан ушу бала чагымдан ырды өтө негедир жан дүйнөмдө бир чоң орун алат эле музыка, ыр. Андан кийин мектепте окуп жүрдүм. Мектепте дагы музыка сагында сахнага Таштемирова чыксын десе эле сааттын жарымына чейин агайыбыз музыка өтөт эле, жарымынан кийин концерт болот эле. Мындай да азыр тональность жазып коюш керек да, кийин сиз эсиңизде жүрүп башка эле тональность ойноп өткөзүп барат. Жазып көрө берсең, мына азыр лядан ойноп атам. Дагы бир жолу. Сиз ойноп ойнойсуз сразу. Араладым айылмактарын, ал кезекти Ошол неме боюнча маршрутка түшүп калсаң болот. Болгондо дагы Советтер Союзунун эң чоң авианос кызматтанга түштүм. Мындай айтылат, тяжелый авианосный крейсер Киев дегенге түштүм. Фестивалдар, кароолор ошол маалда Коммунисттик партиянын идеологиясы жуда күчтүү эди. Улуттар аралык жада ынтымакка чакырат эди. Улуттарды колдойт эди. Анан Кыргызстандан мырдагандар бар экен деп, мен ал гитара чертет эдим. Ушу барганымдан эле алгы замполиттер колдоп, биринчи азыр эстен чыгып калды, грамоталарым бар. 87-жылы Мурманск шаарында
болуп өткөн общий флотский, мисалы үчүн Балтийский, Северный флот, Черноморский флот, Тихоокеанский флот, ушу 5 флот аралыгындагы телефестиваль «Споем-то, друзья» деген. Ошондо 70 жылдык Ленин комсомолунун 70 жылдыгына арналган фестивалга карата фестиваль болгон. Ушунда Барбырдадындагы энди ошондо грамота берген. Ол жерде мен мына Бабырашан Тургунбаевдин «Туулган жерим» деген мөрүн ырдадым. Туулган жерим асыл турагым, сезимимде өчпөс чырагым. Симфониям болсоң сен эгер, нота болуп сагаң турайын. Кереметтүү күлөр куулуп, кулагымда турат угулуп, туулган жерим сенде турбайбы, айтып бүткүз кос сулуулук. Birinci A класс gelecek класс жетекчиси Матанова Уркия Эжекенин коштоосунда кол чабуулар менен тазалады Эжекени. Первый А класс, классный руководитель Уркия Матанова. Кийин анан 6 классымдан уже эстрада менен ырдадым. Биринчи жолу концертим өзүбүздүн ушул Кайрагач айылындагы мына клубубузда чоң концерт болду. Биздин Кызыл Өрүк ансамблі уюшулуп, көпчүлүктүн колдоосу менен атыны Кызыл Өрүк деп коебуз. Анткени Бел Өрүктө болгон бул Кызыл Өрүк деген ыр чыккан. Ошол бардыгынын ою, пикири менен ансамбль ошол эстрадалык топтун аты Кызыл Өрүк деп коюлгандан кийин анан биз эми кичине муун барып катышайлы деп ырдап суранып, Табалы Шашканов деген агайыбыз бар эле. Өзү орус тилинен сабак берет эле, бирок таланттуу, обончу аткаруучу агайыбыз. Ошол жетекчи болуп иштеген. Ошол агайга барып постоянно аркасынан ээрчип алып жүрдүм. Агай мени ырдатың, агай мени ырдатың. Ошол агай анан макул ушул кызды ырдатайлы деп. 6 классымда биринчи жолу барабан деген ырды ырдаган. Барабан был блок деген ыр. Ушул ырды ырдаган. Анан ошол мезгилде мына биздин менин үйүм 6-көчөдө да. 6-көчөдө Абдрахман деген акабыз армияда жүрүп, ошо армиядан таанышып бир үйлөнүп келген армиядан. Улуту башка болчу. Ошол экөө кино коюшат эле. Ошо Нури эже, ай, ушул кыздан чоң ырчы чыгат го. Тим эле ырдап деп ошондой деген. Эч ким башка үн чыккан эмес мага. Текстти мындай көрсөм мактаныш эмес, жазалат экенмин. Жазамда утуруп жакпай калып чийип таштаймын. Оңдорду ham ошондой. Мисалы бир текст бирөө берген болсо, мисалы үчүн бирөө мындай чырайлуу текст болсо, мен сразу оны чыгарып таштайм. Илхам кеп калат. Mesela чырайлуу оңдор пайда болуп калат. Мен дагы баары эле ушул оң чыгарганда, ыр чыгарганда элге кеңири жетсин дейт энди. Оның жакшы, ырың жакшы болсо, эл ырдасанан кийин эсеп болот да. Өзүңчө эле чыгара берсең. Бирок но деген жери бар. Ар бир чыгарган ырдын өзүнүн поклонник чыга берет экен. Муну чыгара бериш керек экен. Мындай акыркы жылдары ушундай жыйынтыкка келип, мүмкүнчүлүк болсо чыгара бериш керек экен. Мени берсең мени.
Алматыға фестивалға бардық біз. Конкурс фестивал екен. Студенттер сарайы бар екен, сонда жүдә көп адам батады екен ішінде. Сол жерде конкурсқа қатыстық. 2014 жылы екен сонда. Сол жерде гран-прині жеңіп келдік та. Көп мемлекет қатысты. Сонда сахнаға шықсақ, бір 10 шақты плоский экранда чоң телевизор отырды да, призовый. Мұнан мындай бізге шunu дәстеміп қалса бар, бәулігі ой кетті просто. Кейінелер ақырда Гран-при, Қырғызстан, ош деп қосамыз. Біз ойлағаннан ойған кейін, шонтып алдық. Енді шонда сахнада гитара ойнап атам, думалда онда қарасам Миражын үрмейді атамыз да. Оны көрсем Союз бойынша білеткен Миражын. Музыканы связала деген. Ей, қолша пол мизалы да баттыр. Деулі қалдым алдым. Да қарап тұрды. Өзім таң қалдым да. Сонша зал қошылыр да баттыр. Шында бір ене қалым. Şöyle mekleşti bir bakalım da şöyle. Onçalık, ya mesela Xitaydan geldi, başka yaktan geldi, Mongolya'dan geldi, Ukrayna'dan geldi. Bütün da değildi. Şol körtürdüm ben de. Onçalık zar boyunca ırdagan bir ret kesilişi de bilen. Şonda bir juda suyundum da. 그래서 저런다 보이는 게 있어. 우리 개인으로는 뚜뽀요. Эң бактылуу мен мисалы кичинекейимден ошол дуа кылганда апам асмандагы жылдыз болсун деп ошентип дуа кылат экен да, мен өзүм түшүнбөйм маанисине. Үйдөгүлөр апам жылдыз болсун деп дуа кыл десе, ошо эми асмандагы жылдыз деп жылдызды жакшы көргөн үчүн ошондой дегенби, же жанагы жылдызды баары карайт деп көп адамдар карайт деп ошентип ниет кылдымбы, билбейм, мен баягы балалык ой менен ошентип дуа кылчу экенмин. Эми 31-августта өткөн жылы ошол президенттин колунан сыйлык алды. Эми ошол биз өзүбүз үчүн аябай күтүлбөгөн бир белек болду да, бизге күтүлбөгөн окуя болду. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Дилярым Таштемирова эжекебизди кол чабуулар менен тосуп алыңыздар. Ошол эми аял киши жашоодо көп кыйынчылыктар тартат экен, бирок апам канчалык кыйналып эме кылса дагы атам жанына колдоп, апамды ырдатып, ушинтип жакшы поддержкалар берип жүрдү. Кудайга шүгүр, азыр бардыгы жакшы. Жашоодо канча кыйынчылык көрсөк дагы ал күндөр эми азыр сезилбей эле, билинмегендей болуп эле өтүп кетти. Азыр
Мен азыр эми кызымдын өзүмө атайын аспап ойносун деп атам да менчи. Эмеге ошко Нияз атындагы окуу жайына, музыкалык окуу жайына окуттум. Бул кызым өзү сүрөттү аябай сонун тартат да. Музыка жандуу адам болуп уже иштеп калса, бул дагы бардык нерсени айкалыштырып, турмушун бардык неме кылып кетиш үчүн мен дайыма кеңешимди берип буга жардамдашып турушум керек. Мен максатым ошол. Анан бизде аспап ойногон адамдар дагы жок болуп атпайбы? Биздин өзүбүздүн музыкабызда жакшы ойногон адамдар жок болуп атат. Эми жок дебейм, бирок эми аз болушу мүмкүн. Бирок эми анын арасында менин үй бүлөмө өзүмө да керек. Виолончел деген инструмент ошон үчүн атайын алып берип атпаймынбы кызым, ошол Кытайдан заказ кылып алып берип атам. Муну анча-мынча ата-эне мындай шарт кылбайт. Мен ошол муктаждыгымдан ошону алып берсем, өзүнө болсун инструмент. Кайсы мезгилде илхам келет, ойногусу келет, ошол мезгилде сразу алып ойносун. Эгер адам чындап ушул аспапты сүйсө, өзүнүкү болуш керек. Өзүнүкү болмой сайын болбойт. Кыздарыма айтам да мен дайымачы, жашоодо биринчи адам жеке турмуш жакшы болуш керек. Кесип бул экинчи орундагы нерсе. Бирок кесип менен жеке турмушту экөөнү тең кармап кетиш керек. Бизди Алла Таалам ошон үчүн жараткан. Биз тукум улап, жакшы тарбия берип, жакшы баланы өстүрүп, биздин коомубузга керектүү адамды тарбиялап өстүрүү ар бирибиздин милдетибиз. Эркектин дагы, аялдын дагы милдети үй бүлө куруу, балдарды жакшы тарбиялоо, жана кийинки муунга сапаттуу, жакшы кесиптүү адамды калтыруу бул ар бирибиздин милдетибиз деп дайым эле кыздарыма ошентип айтам. Азыр Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Дилярам Таштемировду тосуп алыңыздар. Кызыл өрүк үй бүлөлүк ансамбль. Может, помнишь тот сказочный сон, позабыт он тобой или нет? Плыл над полем малиновый звон, занимался малиновый свет. Ягода малина нас собирает, ягода малина. Түштүк элибизде негедир именно аял ырчыларды жакшы колдошпойт да, негедир билбейм. Кимден эле окусаң, атам каршы эле, апам каршы эле. Аялдардан ырчы чыкса болбойт. Дечеле деп эле угам да баардыгын. Апам каршы болчу. Апам, эми эмне кыласың ырдап? Кудай туба кылдым деп эле жөнү жүрө берсең, деп эле ошентип берет эле. Эми ырдагым келет да. Сен үнүң жок деп ешким айтпады. Бир эле апам эми энелик сезим менен мени аяптыр да. Азыр ойлосом. Бул сөздү ачык эле айтат эле. Апам дайым эле неме деп. Ырдаш үчүн дагы сага бир жаныңда бирөө болуш керек, сени карап туруш керек. Мындай колдоо көрсөтүп туруш керек, ошо бир адам болуш керек. Сен ошол жалгыз болуп каласың деп ошо аячы экен да. Уруктагандарыбыздан өзүнүн бир туугандарым бар эле, эми бардык эле ырдашат. Бирок эми бардык айтышат эле да, биз сенчелик ырдай албайбыз деп. Менде бир эстрадный бир эме чөткүст бар экен да, мен азыр ойлосом. Бирок менин көңүлүмдөгүдөй мага эч ким шарт түзө албады. Билбейм. Мисалы үчүн өзүмчө кээде ойлойм да. Азыркы мезгилдеги түзүлүп аткан шарт ошол
ошол мезгилде болсо жакшы болот эле дейм да. Как будто мен эртерээк жашап калгандаймын да. Азыр жакшы да шарт. Сонун азырчы. Бир жылдарга сонун шарт. Бардык шарт бар. Жардайм десең бардык нерсе. Азыр бизде да түшүнүк дагы жакшы да. Түшүнүк дагы азыр кыйла жакшы. I see you, I feel you. That is how and now you go on. Far across the distance and space.